Bismillahirrahmanirrahim. İştiqoq деген эмне? Маанилери да, тамгалары да окшош болгон эки сөздүн биринин экинчисинен чыгарылышы иштикок деп аталынат. Мисалы бир сөз бар. Мааниси дагы бир, тамгалары дагы окшош болгон. Ошол сөз бир сөздөн кайра эле ошол сыяктуу сөздү чыгарууну иштикок деп айтылат. Исим жамит жана мастар болуп экиге бөлүнөт. Жамит дегени бул өзүнөн эч нерсе иштикок кылынбайт, өзүнөн эч нерсе бөлүнүп чыкпайт. Ал эми мастар болсо өзүнөн бир нече сөздөр бөлүнүп чыгат. Мастардын биздин мына түркий тилде кыргызча маанисинде аягына мак мүчөсү уланып келет. Мисалы урмак, жүрмөк, тепмек, секирмек же болбосо у деп баягындай уланат, секирүү, уруу, тебүү дегендей. Уруу деп. Эми ошол мастардан 12 нерсе иштикак кылынат экен. Мисалы мастарга мисал келтире турган болсок, зорбун деген сөз. Кыргызча мааниси урмак. Энди ушул зорбун деген сөздөн 12 нерсе дагы бөлүнүп чыгат экен. 12 түрлүү сөз. Бөлүнүп чыга турган сөздөр 12 таны атай турган болсок, мазый биринчиси, мудори, исми фаил, исми маф'ул, фе'л жахат, фе'л нафи, амр, нахи, исми заман, исми макан, исми алат, исми тафсил болот. Эми мазый деген өткөн чак. Ошол мастардан мазый өткөн чак этиши бөлүнүп чыгат экен. Музори келер чак, анан учур чак. Ал дагы бөлүнүп чыгат экен. Исми фаил бул бир иштин аткаруучусуну исми фаил деп коет. Анан аткарылган иш исми маф'ул болот. Фейли жахат дегени бул өткөн чакты тескери кайтарат. Мисалы өткөн чак аткарды болсо, фе'л жахатта аткарбады деген маани чыгат. Фе'ли нафи келер чакты терс мааниге өзгөртөт. Ошолдан келер чактын тескериси, терс мааниси дагы иштикок болуп бөлүнүп чыгат экен мастардан. Амр бөлүнүп чыгат. Амр хазыр, амр гойиб деп бөлүнөт амр дагы. Кийин өтөбүз. Исми заман бөлүнүп чыгат. Исми макан деген. Исми заман ошо иш аткарылган убакыт. Исми макан деген иш аткарылына турган жер. Ошондой исимдер бөлүнүп чыгат. Исми алат ишти аткара турган куралды айтат. Ошо бир курал дагы жасалынып бөлүнүп чыгат. Исми тафсил деген баягында маанини күчөтөт. Күчөтүп ошентип өзгөрүп бөлүнүп иштикок болот. Эми зорбун дегенди урмак, уруу деген сөздөн ушуну мастар деп коет. Ушундан 12 нерсени иштикок кылып чыгара турган болсок, биринчи мазый дедик. Мазый зоробе болот. Урду деген өткөн чак болуп калат. Анан мудори язрибу болот. Урат же болбосо уруп жатат деген маани. Ушул зорбун дегенден өзгөрүп чыгып келатат ушул сөздөр. Зорибун болсо, исми фаил болот, уруучу деген. Иш кылуучу. Мазрубун урулган. Лам язриб урбады. Өткөн чактын терс мааниси болуп атат. Ла язрибу фейли нафи болот дагы, урбайт. Келер чакты кайтарып айтылып атат. Изриб болсо ур болот. Амр хазыр. Ли язриб урсун. Амр гойиб. Үчүнчү жакты айтып атат. Буйрук кылып. Ла тазриб урба деп нахи бөлүнүп чыгып атат. Мазробун исми заман, исми макан болот. Мизробун исми алат болот. Ура турган курал, аспап болуп. Анан азробу деп ошо зорбундан бөлүнүп чыкса, исми тафсил болот. Уруучурак деген маани. Энди фейл деген эмне десе, фейл бул кыймыл аракеттерди түшүндүргөн сөз, калима.
бизче кыргызчада этиш деп коюлат. Эми ошол кыймыл аракетти бирөө аткарыш керек да. Мисалы урду десе ким урду дейбиз го. Ошол уруучу адамды фаил дейт, иш кылуучу болот. Эми ишти аткаруучулар бир адам урушу мүмкүн, эки адам урушу мүмкүн, же көп адам урушу мүмкүн. Ошол сөздөрдү арабчада бирди вахид дейт, же муфрат дейт, жекелик. Анан эки адам урса, аны тасния дейт, экилик. Анан көп адам урган болсо, мисалы жам деп коет, көптүк. Деп ушинтип фаилдер үчкө бөлүнүп калат. Жекелик, экилик, көптүк болуп. Вахид, тасния, жам. Эми ошол фаил дагы экиге жок үчкө бөлүнүп калат экен. Мутакаллим биринчи жак, мен, биз, мен урдум, биз урдук дегендей. Мухатаб болуп бөлүнөт, экинчи жак, сен, силер деген. Анан гойб болуп үчүнчү бөлүнүшү, үчүнчү жак болот, ал, алар деген. Анан дагы бөлүнөт экен музаккар, анан муаннас болуп. Музаккар деген эркекке айтылынат, муаннас аялга айтылынат. Эми бирөөдү урду десе, ал эркек болушу мүмкүн, же аял болушу мүмкүн. Ошол эркек дегенди арабчада музаккар, аял дегенди арабчада муаннас деп айтылынат. Бу жерде дагы суроолор берилиптир. Ошол теманы текшерүү үчүн суроолор. Иштикок деген эмне? Жообу ошол мастардан бөлүнүп чыккан сөздөр иштикок болунат. Исми жамид жана исми мастар кандай болот? Исми жамид деген өзүнөн эч нерсе иштикок болбойт, бөлүнүп чыкпайт, көбөйбөйт. Ал эми исми мастар болсо өзүнөн бөлүнүп чыгат. Мастардан эмнелер иштикок кылынат? Мастар сөздөн бая 12 нерсени айттык. Мази, музори, исми фаил, исми мафул, феил жахат, феил нафи, амр хазир, амр гойб, нахи, исми заман, исми макан, исми алат, исми тафсил дегендер бөлүнүп чыгат. Зорбундан мисал кылып көрсөт дейт. Алдында көрсөтүлдү. Мисалы зорбун деген мастар сөз болсо 12 нерсе бөлүнүп чыгып атат. Зораба, язрибу, зарибун, мазрубун, лам язриб, ла язрибу, изриб, ли язриб, ла тазриб, мазрабун, мизрабун, азрабу болуп бөлүнүп чыгып атат. Жалсундан иштикак кыл деп тапшырма бериптир. Ошондо жаласа, яжлису, жалисун, majlusun, lam yajlis, la yajlisu, ijlis, li yajlis, la tajlis, majlasun, mijlasun, ajlasu болуп бөлүнүп чыгат. Иштикок болот. Эndi fa'il деген эмне дептир? Түрлөрүнү санап бер деп. Fa'il деген бул ошол этиштин, мындайча иш аткаруучуну fa'il дейт. Эми кандай болуп бөлүнөт десе, бирлик, экилик, көптүк болуп бөлүнөт. Арабчасы вахид, тасния, жам. Дагы кандай болуп бөлүнөт десе, мутакаллим, мухатаб, гойб болуп бөлүнөт. Мутакаллим жекелик, мен, биз, мухатаб экилик, сен, силер, экинчи жак дегеним. Гойб үчүнчү жак, ал, алар болот. Дагы экиге бөлүнөт. Фаил, музаккар, муаннас болуп. Музаккар эркек деген, муаннас аялга айтылына турган сөз.